2018-жылдын 26-декабрында президент Сооронбай Жээнбеков өнөр жай жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча комитет түзүү боюнча жарлыкка кол койгон. Бул орган экономиканын реалдуу секторлорун өнүктүрүү үчүн түзүлгөн. Анын биринчи отуруму өткөн жылы жайында өлкө башчысынын төрагалыгы астында өткөн. Анда мамлекет тарабынан айыл чарба жана жеңил өнөр жайын кайра иштетүү, өнүктүрүү жана көңүл буруу боюнча сунуштар берилген. Жалпысынан ушул мамлекеттин ушул приоритеттүү тармактарын бүгүнкү болуп аткан маселелер, эртеңки келечеги боюнча жалпы стратегия, улуттук стратегиянын ичине камтылган үчүн ошол комитет түзүлгөн үчүн биз абдан кубанычтабыз. Анткени жылына 2 жолу ошол комитетте жолугуп, түздөн түз ишкер баягы ушул өкмөт тарабынан ушул саясатты алып барган өкмөт уюму эмес, түздөн түз президентке суроо берип, ошол көйгөйлөрдү айтып, анан ошол маселелердин чечүү жолдорун дагы сунуштаганга жакшы мүмкүнчүлүк алынган да. Комитеттин отурумунун жыйынтыгында бир нече тапшырмалар иштелип чыккан. Алар өнөр жайды өнүктүрүүнүн келечегин жана тоскоолдуктарын, айыл чарбаны кайра иштетүү мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле жеңил өнөр жайынын учурдагы абалын анализдөө. Анын негизинде өнөр жайды 2024-жылга чейин өнүктүрүү стратегиясы түзүлгөн жана кабыл алынган. Документте мамлекет тарабынан колдоо механизмдери жана негизги өнүктүрүү тармактары тандалып киргизилген. Айыл чарбаны кайра иштетүү боюнча инфраструктураны жакшыртуу, насыя алуу иштерин жеңилдетүү жана экспорттоого шарт түзүү каралган. Дагы бир жаңылык, эми жергиликтүү ишкерлер комитетке ата мекендик продукциялардын электрондук каталогун берүүгө милдеттүү. Бүгүнкү күндө ошол өзгөрүүлөргө ылайык биздин ата мекендик өндүрүүчүлөр өзүнүн продукциясын ошол мамлекеттик сатып алуулар сайтында атайын баягы маалыматты ошол жерге жайгаштырып жана каталогду түзүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Бул абдан жакшы көрсөткүч, анткени деген бүгүнкү күндө ошол региондордун ортосундагы баягы сатып алууларды борбордоштуруп эле баягы кайра бир региондон экинчи регионго ташыбастан же болбосо ошол жергиликтүү сатып алуу деп коебуз, ошол жергиликтүү сатып алуу принциби киргизилди да. Ошондой эле комитеттин алдына коюлган тапшырмалардын негизинде электрондук коммерция жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыккан. Электрондук соода ата мекендик продукцияларды дүйнөлүк базарга чыгарууга мүмкүнчүлүк берип, ошол эле мезгилде транспорт чыгымын үнөмдөөгө мүмкүн болот. Азыр өлкө продукцияларын Amazon, Alibaba сыяктуу белгилүү аянтчаларга чыгарууга даярдыктар көрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, ошол эле Amazon, Alibaba ошогон чоң баягы соода жүргүзүүчү сайттар бар. Ошол аркылуу көбүнчө ошол продукцияны өлкөнүн ичинде гана эмес, глобалдык деңгээлде дагы сатууга мүмкүнчүлүк алабыз да. Ошого байланыштуу биз ошол тармакты бүгүнкү күндө өнүктүрүү максатында атайын ошол электрондук соода жүргүзүү боюнча мыйзамды долбоор иштелип чыкты. Жеңил өнөр жайын өнүктүрүүгө багытталган тапшырмаларды аткарууда тийгүү тармагына жеңилдик берүү максатында кепилдик төлөмдөрүн төлөө боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр кирген. Бул өз кезегинде тийгүүчүлүк тармакты сактап калууга жана ири ишканалардын пайда болушуна шарт түзөт. Биз да бүгүнкү күндө аракет кылып атабыз, жаш ишкерлер өзүнчө жакшы бир ишканаларды ачып, жакшы ишканаларды ачып, жакшы көбүрөөк жумуш орун түзүү маселебизди деле биз деле жүрөбүз. Ошо Кыргызстан өнүкүп кетсин, экономикасы өнүксүн деп электрондук системанын үстүнө түшүшсө, мен ойлойм, ишкер дагы, бизнес дагы, жанагы текшерүү кызматкерлери дагы өзүнүн бир системасынан келгенден кийин бул да өзүнүн үзүрүн бермек деп ойлойм да. Белгилей кетчү нерсе, комитеттин боло турчу отурумунун күн тартиби ишкерлер менен жеринен жолугушуунун жыйынтыгынын негизинде түзүлдү. Канат Жолочиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.